Бүгін кинорежиссер Геннадий Базаров 80 жашқа толып атат. Мындан 50 жыл мурда кинодогу кыргыз кереметін жараткандардын ичинен ал эң жашы болгон. Эсенбай Нурушев Базаровду алтандардын кенжеси деп атайт. Москвадагы ГИК институтун аяктап жатканда Чыңгыз Айтматов 23 жаштагы Геннадийге өзүнүн Саманчын жолу деген повести боюнча толук метраждуу көркөм фильм тартууну тапшырган. Ал тасма Базаровдун дипломдук иши катары саналган жана экранга 67-жылы чыкканда даңкы бүткүл Союзга тараган. Ага карабастан Геннадий Базаровго эч кандай сыйлык же наам берилген эмес. Өнөргө эмгек сиңирген ишмер деген наамга Базаров 74-чү гана жылы буктурма менен көчөнү тарткандан кийин гана арзыган. Ал эми эл артисти деген наам ага 91-чи жылы гана берилген. Маселе саясий. Базаровдун атасы Садыр Базаров партия райкомунун биринчи катчысы болуп иштеген жана ал кезде Исхак Разаховду жамандап аны кызматтан алуу үчүн аракеттер башталганда андай катка Садыр Базаров кол койбой койгон. Ошондуктан ал кызматтан алынып кийин партиядан да чыгарылган жана көп жыл өткөндөн кийин гана кайрадан акталган. Анын кесепети анын уулу Геннадий Базаровго тийип, Геннадий көп жылдар бою байталман болуп келген.